Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөрүм. Көптөн бери Чыңгыз агай чыкпай калдыңыз, бизге пайдалуу сабактардан берсеңиздер болот эле деп көбүңүздөр жазып атасыздар. Анан эң эле адамдарды өтө кызыктырган суроолор бул кантип убакытты туура пайдаланып, кантип туура максат коюп, өзүңдүн күчтүү тарабың аркылуу акча таап, ошол акчаны кармап калып көбөйтүш керек, туура инвестиция кылыш керек, кандай бизнес кылса болот. Мына ушунун баары сиздерди өтө кызыктырат экен да. Анан ошондуктан мен көп адамдарга сабак бердим. 2012-жылдан бери жеке ишкерлик кылам. Өзүмдүн тажрыйбаман, башка элдер менен иштешкен билимдин негизинде сиздерге бир туура кеңештерди берип кетейин деп атам азыр. Өзүңүздөр көргөндөй, мына бул жылы сезон аябай жакшы болду. Бишкекте өтө ысык болуп атканда, мына биз бул жерде жакшы эс алдык да. Эми Кудай буйруса баардыгыңыздар дагы өзүңүздөрдүн убактыңызды бошотсоңуздар, эс алганга, саякаттаганга, жашоонун эң баалуу көз ирмемдерин көргөнгө сиздерге дагы жол ачылат. Анда эмесе эң биринчи ушул убакытты туура пайдалануудан башталат да. Эмнеге дегенде 35-40 жашка чейин көп адамдар өзүнүн убакытын такыр эле барктабайт да. Анткени ойлой берет да, мен дайыма эле ушундай жаш болуп жүрө берем, дайыма эле ушундай жолум ачык болот, бүт эле мага колуман келет дей берет да. Эң биринчиден ушул кыз кишилер да, анткени кыз кишилер 18 жашта уже тоонун чокусунда болот экен да, анткени буларга баардыгы эле көңүлдөрүн берет, баалуу белектерди берет, аябай мындай суктанышат да. Анан кыздар ойлойт, аябай жеңил турбайбы жашоо деп ойлойт да. Карасаң эле 35-40ка чыгып калган болот, бир кандайдыр бир кесиби жок, же кандайдыр бир капиталы жок, анан кыйналат да. Ошондой эле балдар деле ойлойт да. Көп эле жигиттерди көрүп атам, эң биринчи ошо машина алыш керек. Машина алсам кыздардын көзүнө жакшы көрүнө баштайм деп, анан кыздардын аркасынан жүгүрүп жүрө берет. Караса уже 30-40ка чыккан болот, тоже кесиби жок, же бир туруктуу жумушу жок, же бир капиталы жок да. Ошондуктан кыздар болобу, балдар болобу, көбү ушул 35 жашка чейин убакытын такыр барктабайт экен да. Ошон үчүн мен сиздерге айтат элем, эң биринчи сиздерде ушул төрөлгөндөн баштап 30 жашка чейин убакыт жана энергия аябай кенен болот да. Ошол убакыт менен энергияны туура бир пайдаланып калсаңыздар, ошондо 35-40ка чыкканда сиз кадимкидей үзүрүн көрөсүз, мөмөсүн жейсиз да. Эгерде сиздер мисалы үчүн азыр кандайдыр бир талантыңыз болсо, же болбосо өнөрүңүз болсо, бир багыттан бир нерсе жагат да. Мына ошол канчалык аз акча алып келсе деле ошол нерсени жасай бериш керек. Колду түшүрбөй, эч ким мындай баалабаса деле, акча төлөбөсө деле жасай беришиңиз керек, тыштабашыңыз керек да. Ошол 3-4 жылдан кийин кадимкидей чеберчиликке айланат. Чебер болсоң, чебер деген мастер да, то есть бир жумуштан сен чебер болсоң, сөзсүз түрдө ал нерсеге адамдар акча төлөп башташат. Мисалы үчүн мен деле убагында 2008-жылы чечендик өнөр деген боюнча клуб ачып, элдерге сабак берип баштагам да. Ошондо 2 жыл мен акысыз сабак бергем. Студенттерге элдин алдына сүйлөгөнгө ораторский искусство деп клуб ачып алып үйрөткөм да. Ошондо мына эч ким мага акча төлөгөн эмес. Бирок 2 жылдан кийин кадимкидей ошол кандидат депутат жана профессорлор, ушундай чоң адамдар менден сабак алып окуп башташкан да. Ошон үчүн ар бир нерсе эгерде жан дүйнөңүзгө жакса, элдердин кандайдыр көйгөйүн чечсе, анда ошол нерсени таштабай алектене бериш керек да. Ошентип отуруп анан адам мейли талант жерин таппай калды, же издеген деле жок, айлыкка иштеди, бирок чет өлкөгө барып алып иштеп акча чогултту да. Анан ошол акчасын дагы туура эмес колдонуп алат да. Анткени кээ бир ойлойт да, мына мен кандайдыр бир бизнес ачып ийсем, то есть контейнер сатып алсам, магазин ачсам, салон красоты ачсам, же болбосо тиги офисти арендага алсам, как будто бизнес кылып атам деп ойлойт да. А на самом деле андай эмес. Эң биринчи ошол сбытты ойлонуш керек да. То есть если услуга көрсөтсөм, ошол услуга кимге керек? Ошол адамдар мени тааныйбы бул багытта? Ошол адамдар менин жасап аткан ишиме муктажбы?
ошол кардарларды кайдан табам? Ошол биринчи орунда туруш керек да. Если товар сатсаң, ошол товар кайсы сегменттеги адамдарга керек? Ошол адамдар бул товар үчүн канча төлөгөнгө даяр? То есть ошонун баарын жакшы анализдеп алып, эң биринчиден ошол жерден тажрыйба чогултуп, то есть ошол багытта айлыкка иштейсизби, бирөөнүн кол алымында иштейсизби, кадимкидей үйрөнүш керек да. Аны үйрөнгөндөн кийин кичинекей нерседен башташ керек. Сразу эле там $100,000 салып, анан отуруп калбай, бир $5,000, $10,000 менен баштап көрүш керек да. То есть ал акчаны жоготсом деле мейли, зато мен тажрыйба сатып алам деген настрой менен башташ керек да. Анан эң биринчи ошол процессти ойлонуш керек. Анткени биз көп эле көрүп атабыз да, клиент всегда прав деп кардардын гана оюн ойлой берсе, анда бул жакта сенин кол алдыңда иштеген сотрудниктериң азап чегип калат экен да. Ошон үчүн сотрудниктер болгон үчүн бул жумуш жүрүп атат да. То есть кардарларды жакшы настроение менен тейлесе, анда кардарлар да келип баштайт да. А эгер байкуш кол алдыңдагы адамдарды эзе берсең, анда алар жаман настроение менен кардарларды тейлейт, анан алар уже келгиси келбей калат, бизнес өлөт да. Ошон үчүн дайыма балансты кармаш керек. Ошо кантип туура өзүң кол алдыңда иштеген адамдар менен башкарыш керек, кантип клиенттерди да өзүңө тартышың керек, анын баары тажрыйба аркылуу келет да. Мен дайыма айтам да, ошо бизнес жасаш үчүн эң биринчи тажрыйба керек, экинчиден капитал керек, акча керек. Анан үчүнчүдөн ошол кардардын маселесин, проблемасын чечкен же кызматың болуш керек, же товарың болуш керек да. То есть аны сапаттуу болуш керек. Ошо сапаттуу товар услуга, экинчиден тажрыйба, үчүнчүдөн капитал. Мына ушул үч нерсе болсо, анда сиз бизнести жасап кете аласыз да. Бирок ошондо дагы рисктер болот. Эч качан 100% эч ким кепилдик бере албайт. Анткени бизнесте жанагы черный лебедь дегендер бар да. Мисалы үчүн өзүңүздөр көрдүңөр, жакшы эле тиги бизнес ачты, дордойдон контейнер сатып алды, товар өтүп атат, анан карасаң эртең пожар болуп кетти да. То есть андай случайлар болду. Же болбосо тигил жакшы бир пансионат куруп койдуң, карасаң сел агызып кетти да. То есть мындай нерсени черный лебедь деп коет, күтүлбөгөн бир окуя болот да. Ошентип сен чогулткан бүт мээнет акчаларыңдын баары деле күйүп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн сизди куткарган бул өзүңүздүн бир чеберчилигиңиз гана да. Эгер чеберчилигиңиз болсо, сиз эч качан жоголбойсуз. Анткени мен деле жашоодо аябай 2-3 жолу банкрот болгом. Ошол абалдан мени өзүмдүн билимим, чеберчилигим гана куткарып кеткен да. Ошондуктан урматтуу мекендештер, убакытыңызды текке кетирбей, эң биринчиден өзүңүздүн күчтүү тарабыңызды таап алып, ошону чеберчиликке чейин кадимкидей учтап, тажрыйба алышыңыз керек да. Эми жанагы акчаны туура пайдалануу боюнча, мына эң биринчи көп адамдар өзүнүн жадность деп коет да, ошо жадность үчүн акчасын жоготот. Анткени ар кандай финансовый пирамидалар чыгат, анан айтат да, акчаңды бизге инвестиция кылсаң, биз сага 1/1 кылып беребиз, 50% кылып беребиз дейт да. Анан тиги сонун экен, $100,000 $150,000 кылып алат экенмин деп ошол жак алып барат. Анан караса эле акчадан жок, прибыльдан жок, эчтекеден жок отуруп калат. Ошон үчүн бул жерден бир гана мындай анализ жүргүзүшүңүз керек да. Эгер бир жака инвестиция кылам десеңиз, ал 30%га чейин сизге бере алса, анда бул ишенимдүү. Анткени азыр банктар кредитти 25% менен берип атат да. Ошо 25%, 30%га чейин бул боло турган жакшы эле инвестиция болот да, туруктуу. А эгерде андан көп сизге берип атса, анда уже ойлонуш керек да. Канчалык деңгээлде бул сапаттуу продукт услугасы бар, канчалык деңгээлде бул Кыргызстандын ичинде иштеп атат. Анткени эгерде чет өлкөлүк компания болсо, бул уже өтө кооптуу да. Анткени ал чет өлкөлүк компанияга, бир билбеген бир организацияга вложение кылсаңыз, аны кайра чыгарып алыш өтө кыйын болот да. Анткени ал жерде закон өзгөрүлүп кетет, же ал компаниясы жабылып калат. Ошондо сиз кимден доолайсыз? Уже доолай албай каласыз да. Үчүнчүдөн, канчалык деңгээлде ошол бир айдын ичиндеби же 2 жуманын ичиндеби сиз досрочно чыгарып алсаңыз болот. Мисалы үчүн ошол кыргызстандык ишкерге сиз айтсаңыз,
2 жумадан кийин тыйыным керек болуп атат, ошону чыгарып бере аласыңбы десе, эгер ооба мен чыгарып бере алам десе, бул дагы ишенимдүү да. Ошон үчүн урматтуу мекендештер, эгер 30%га чейин бирөө сизге инвестиция сурап атса, анда сиз салсаңыз болот да. Эгер андан көп болуп атса, уже мындай ойлонуш керек. Анан өзүмдүн дагы жасап аткан ишимди айта кетейин. Биз азыр Кыргызстанда ушул Кара Балтадан Караколго чейин үй салабыз да, жер үйлөрдү салабыз. Анан бизде көп кардарлар аябай ыраазы, анткени биз айтылган убакыттын ичинде, ушул 3-4 айдын ичинде 0дон баштап white box абалга чейин үй салып берип атабыз да. Биздин Instagram баракчабызга Туракчай партнер деп кирсеңиз, ошол жерден көрсөңүздөр болот. Проектини өзүбүз чийебиз, строй материалдарды өзүбүз алып келебиз, уста акысы өзүбүздөн, жана документальный сопровождение бар. Мына ушул үй салам десеңиздер, бизге кайрылсаңыздар болот. Анан биз рассрочкага салабыз да, то есть кардарлар болгон 50%-ын гана берет алдын ала, калган акчаны 20 айга бөлүп төлөшөт да. Ошол кардар 50%-ын бергенде биз өз чөнтөгүбүздөн акча кошуп, анан 100% үйдү бүтүрүп тапшырып атпайбызбы? Ошон үчүн биз өз чөнтөгүбүздөн акча салганда, биз дагы инвестиция дайыма издейбиз да. Эгерде бизге бирөө 25% менен инвестиция бергиси келсе, 30% менен инвестиция бергиси келсе, анда бизге кайрылышыңыздар керек да. Ал суммадан өзгөрүлүп турат. Мисалы үчүн бир нече суммага чейин 25%, анан ал суммадан ашып кетсе, ошол 30%га чейин бере алабыз да. Анан жана дивиденди мисалы үчүн 1 миллион сомго 25% менен 250 миң сом пайда көрүп атат да. Ошол 250 миң сом пайдасын 12 айга бөлүп туруп, ай сайын деле бере алабыз да. Эң маанилүүсү ушул, дагы кайталай кетейин, сиздер эң биринчиден убакытыңызды баалашыңыз керек да. Адам дайыма убакытын өзүнүн өнүгүүсүнө багытташ керек. Анткени сиз өзүңүздүн жумушуңузду же башка бирөөнү көңүлүн алуу үчүн сарпташыңыз мүмкүн, бирок эң маанилүү инвестиция бул өзүңүзгө бөлгөн, өзүңүздүн өнүгүүңүзгө бөлгөн убакыт болот да. Анткени адам 4 тараптан өнүгүш керек. Бул эң биринчиде акыл эсин, интеллектуалдык жактан өнүгүш керек, руханий, жанагы Алла Таалага ишенүү, жана башка элдерге жакшы мамиле кылуу жагы менен руханий өнүгүш керек. Үчүнчүдөн мамилелик, социалдык өнүгүү да, то есть кайдыгер карабай, колуңуздан келишинче жардам берүү да. Анан төртүнчүдөн бул жүрөк, то есть сиздин жакын адамыңыз менен убакыт бөлүү. То есть ушул 4 тараптан сиз өнүксөңүз, сөзсүз түрдө сиздин ишиңиз да ийгиликтүү боло берет да. Анан эң башкысы бул жүрөктөгү тынчтык да. Эгерде сен жакшы уктасаң, эгерде сен тынч уктасаң, жүрөгүң тынч болсо, анда сен уже бактылуу адамсың да. Ошон үчүн урматтуу мекендештер, баардыгыңыздарга бактылуулук каалайм. Убакытыңызды текке кетирбей, өзүңүздүн өнүгүүңүзгө жумшаңыз. Анан эгерде ошол финансы жактан туура инвестиция кылам десеңиздер, анда бизге кайрылсаңыздар болот. Ушул видеонун описаниянын астына контакттарды жазып коем. Анда эмесе баардыгыңыздарга бекем ден соолук каалайм. Жолукканга чейин сак саламатта болуңуздар.